Ассаламу балдар, кандайсыңар? Бүгүн биз lesson биринчи сабагыбызды 84 HTML дегенди салабыз. VS Code'га ачканды билесиз, 84 HTML деген биздин папкабыз бар. Ошону алып келип Visual Studio Code'дун үстүнө таштайбыз, ачабыз. Ачкандан кийин эле бизде ушундай окошко чыгат. Бизде lesson 1 бар. Мунун ичинде index.html тууралуу базовый кодду чыгарганды үйрөнгөнбүз, папка ачып файл ачканды үйрөнгөнбүз мурдагы сабакта. Эми азыр бул жердеги бош жеречени басканда ушундай болгон бизде тик бурчтук чыгат. Андан кийин биз папканын сүрөтүн басабыз. Бул папканын сүрөтү, папканын сүрөтүн басып lesson 2 деп жазабыз. Enter'ди басабыз. Бизге ушундай болгон чыкты. Ачылып жабылыш керек папкабыз. Папканын ичине ачабыз. Эми бул жака эмес, бош жерге эмес, бул lesson 2нин үстүн басып алып, андан кийин анын файлдын сүрөтүн басабыз. Файлдын сүрөтүн бассак, бизге ушундай болуп, файлдын атын жазасыңбы деп чыгарып берет. Index.html деп жазабыз. Index.html. Бүгүн биз силер менен index.html деп жазгандан кийин enter'ди бастык. Андан кийин ушундай болуп чыгып турат. Бул жерге shift менен 1ди бассак, ушундай болгон илеп белги чыгат. Enter'ди басып коебуз. Бизге готовый кодду, базовый кодду чыгарып берди балдар. Мен силерге бул базовый кодду түшүндүрүп бергенмин. Тайтлга биз сайттын аталышын жазабыз. А head болсо бизде мына head деп башталып турат. Бул headдин бүтүшү, тегдер ушулар болот. Headдин бүтүшү жана headдин башталышы. Бул жерде биз мисалы адам баласы мээбиз менен башка органдарыбызды башкарып тургандай эле биздин сайтыбызды дагы ушул head менен иштетип башкарсак болот. Андан кийин HTML link n деген HTML'дын тили англисче деп турат. Бул жерге ru деп өзгөртүп койсок деле болот. Биз азыр body'ге жазабыз. Body бул денеси, head, андан кийин дене келет, башы, андан кийин денеси келет. Body'ге биз бүт коддорду ушунун ичине жазабыз. Азыр мен силерге тегдер тууралуу айтып берем. Тег болсо, мисалы h1 деп турган болсок, h1 деп туруп мына подсказка чыкты. Мына жерде ушундай болгон ключтун сүрөтү менен чыгат. Ошону басып коебуз. Мына ушул бизде тег болуп эсептелет. Мындайлар дагы кайсыл жерде турат? Мына body деп турат, body, head деп турат, мына head деп турат, html деп турат, tagtype деп турат, meta деп турат, title деп турат. Айтор мындай тегдер аябай көп. Ушулардын баарын биз тег деп коебуз балдар. H1дин ичине бул H1лерге биз көбүнчө темаларды жазабыз. Китеп барго, мисалы сайттан көрсөтүп берейин мен силерге. Так. Бул жактан мисалы Чыңгыз Айтматов, Чыңгыз Сорокулович деп турган сөз бизге ушул сөз бизге ушул сөз H1дин ичине жазылган. Мына H1дин ичине.
Себеби бул темасы, мына темасы болуп атат, темаларды биз ушул H1'дин ичине жазабыз. Header деген бизде башталышы, мисалы темалардын башталышы жазылат, Header 1 дейбиз. H2 деп туруп подсказканы басабыз. Header 2 дейбиз буга. H2'ден кийинкиге H3'тү жазабыз. H3 деп мынаны басабыз кайрадан. Header 3. H3'төн кийин дагы басабыз. Enter'ди басып туруп, бул жака өтүп туруп басып тамайбын. Карайбыз. H4'тү жазабыз. H4'түн ичине дагы Header 4 дейбиз. H5 деп Header 5, keyingisine H6 деп Header 6'ны жазабыз. H7 бар бекен балдар? H7 десек чыккан жок, подсказка көрдүңөр, себеби H7 деген жок, H6'дан бүтөт. Түшүндүк барыбыз. Эми Голайфты басып көрөлүчү балдар. Мына. Голайфта ушундай болгон жирный болгон капкара сөздөр чыгып калды. А биздин H1'биз бул эң чоң сөз. Андан кийинкибиз Header 2'биз бул H2, Header 3 дегенибиз H3. Ошентип H6'га чейин кете берет, бара-бара кичинерип, бул жактан чоңоюп келип, бул жактан кичинерип кете берет. Түшүндүк барабыз? H6'га чейин ушундай болот. Булар деген мисалы H1 болсо китептин бетиндеги темасы болсо, башталгыч темасы болсо, андан кийин подтемалар монтип H3, H2ге жазылып кете берет. Кийинки бизде P'ни жазабыз болдур. P деген бизде параграф болот. P деп жазып алабыз. Мында деле мына P'ни жазсак подсказка чыкты. Ушуну басып коебуз P'ни. Мына. Мунун ичине Lorem деп жазсак бизге даяр текст чыгарып берет. Мына Lorem деп турат, бул жерден даяр текст чыгарып берет, просто биз көрүшү үчүн. Lorem деген подсказканы басабыз. Бул жерде узун болуп чыгып калды. Муну бир экранга баткырыш үчүн биз Alt менен Z'ти басып коебуз. Мына. Ушундай болуп калды, Эми P'ден чыгабыз, мына жака өтүп туруп, анан көрөбүз результатты. P ушундай болуп калды, бизде ушундай болуп, бизге тексттерди, кичинекей тексттерди жана узун тексттерди чыгарып берди. Мыналардын баары узун тексттер, кичинекей анан. Мыналар болсо жирный болот атат, а бул ничке болот атат. Кийинкиси P'ден кийин span жазабыз, Spandын ичине да Lorem жазабыз. Lorem десек, бул жерде подсказка чыкты, Loremди басып коебуз. Эмне чыгатынын көрөлүчү. Мына. Бул деле ушундай болуп чыкты балдар. Экөө айырмасы деле жок. Тексттердин шрифттери айырмасы жок, Span экөө бирдей эле иштейт. Бирок span азыр көрсөтөм. Spandын ылдыйга түшөбүз дагы. Мына. B деген тек бар. Б'ны басабыз да, мына подсказканы басабыз. B деп туруп Lorem деп жазабыз, ичине Lorem деп туруп, кайрадан подсказканы басабыз. Чыгарды. Мына, көрдүңөр балдар? Бул жерден башталды P. B бизде ушу жерден башталды. А эмнеге бул жактан башталбады? Мына span бул жактан башталбады. Эмнеге?
Себеби span ушундай иштейт балдар. Span болсо pi болсо өзүнөн үстүнөн дагы мына жогорудан дагы место калтырат, ылдыйынан дагы место калтырат. Span болсо бир жерден эле алдынан түртпөй эле кетире берет. Кийинкиси бизде IMG деген тег бар. IMG деп жазабыз да, мына подсказканы басабыз. Бастык. Эми Google'га киребиз дагы. Бул жактан image деп жазабыз. Мыяктан image деп жаздым мен. Image дейбиз, картинка бөлүмүнө киребиз. Бул жактан көп сүрөттөрдү чыгарып берди балдар. Биз өзүбүзгө жаккан сүрөттү тандап алабыз ушул жактан. Мынаны басып бир сүрөттү үстүнө алып келип басабыз дагы. Мындай болуп чыкты. Чыккандан кийин мышканы ушул жерге алып келип, мышканын сол жагын же ташпа жылдырып аткан бар го, мына мышканы жылдыра турган жердин сол жагын же болбосо эки колубуз менен басабыз сол жагын. Ушундай болуп чыкты. Бул жерден копировать адрес изображение деп чыгышы мүмкүн. Мына скопировать адрес ссылки деген бар. Же болбосо копировать URL картинки. Көбүнчө URL картинки эле кылып алабыз. URL картинки деп алабыз. Если URL картинки жок болсо, анда адрес дегенди басабыз. Копировать URL картинки дейбиз. Копировать болду. Эми кодго кайрадан киребиз дагы. Бул жакка Alt-ка эмес, Src'ге Ctrl-V кылып таштап алабыз. Результатты көрөбүз. Результатка ушинтип чыкты мына балдар. Сүрөтү менен чыкты. Бул жакта сүрөтүбүз чыкты. Image'ди ушинтип чыгарып алабыз балдар. Башка деле image койсок болот, өзүбүзгө жакканды тандап. Кийинки бизде input деп жазабыз. Чыкты, мындай болуп көрөбүз. Эми бул жакта результатты input не деген экен? Input бизде мындай чыккан. Бул жерге эмне кылсак болот? Жазсак болот ичине, inpuттун ичине. Мына жерге br берип коебуз. Br эмне кылат балдар? Br деген бул b менен r-ны жазабыз дагы, подсказканы басып коебуз. Br бизге ылдыйга түшүрүп берет. Мына ылдыйга түшүрүп койду. Input'ты ылдыйга түшүрүп койду. Дагы беребиз. Дагы ылдыйга түшүрдү. Ушундай кете берет балдар. Кийинки дагы input жазабыз. Input type text деп берет. Text дегенди өчүрөбүз дагы. Checkbox дейбиз. Checkbox ушундай, мындай иштейт. Галочка коебуз го башка сайттардачы, мисалы башка сайттарда ушундай галочка кое тургандар бар. Мына жактан мисалы мыналар мына төртчөлөр жаза турганда, булар input'тар балдар. Булар input'тар. Галочка кое турган. Checkbox input. Эми input
input дейбиз. Текстти кайрадан өчүп password деп жазабыз. Password десек кандай чыгат? Ушундай эле болуп чыкты. Мына text type textке тегеле болгону мына пароль жазасыңарга ошондо точка болуп калат го, көрүнбөйчү? Ошондой болуп чыгат. Password деген ушундай калат. Андан кийинки input бар. Input number бар. Number результатты көрөбүз. Бул деле ушундай эле болуп чыкты. Болгону буга жазылбайт, только сандар жазылат буга. Мына. Көрдүк балдар? Кийинкиси бизде input бар. Input телефон номерлер, мисалы ушундай ушуга жазылат да, только номерлер болсо телефон номерлериңизди жазыңыздар. Акыркы input'ун текст дегенди өчүрүп кайрадан радио дейбиз. Радио бизде эмне кылат? Мына радио. Мындай кылып белгилегендерди көргөнсүңөрбү башка сайттардан? Балдар. Ушуну белгилеп койгонду көргөнбүзбү? Радиодон кийин дагы бир input жазабыз. Input текст дегенди өчүрүп range деген бар. Range. Бул фильтр типа. Фильтр болуп мына көбөйүп азайып фильтр кылып берет. Так, балдар. Биз үйгө тапшырма силерге өзүңөрдүн фанатыңардын бул жака фанатыңар же өзүңөргө чаккан адам тууралуу жазасыңар. Хедерге атын жана фамилиясын жазасыңар. А бул жерге пиге болсо, мына пиге, спамга баарына жазып келебиз. Ал жактарга мына Google'дан маалымат алабыз. Google'дан кайсы эмне жаккан болсо ошону басып бул жөнүндө маалымат издейбиз. Мына жака кирип, мына жөнүндө маалыматты копировать этсек болот. Ctrl ушинтип белгилеп алып, Ctrl менен C'ни басабыз дагы. Бул жерге алып келип, мына P'нин ичине чыкты. Мына жерге орусча сөздөр чыкты, көрдүңөр. Ушинтип, мисалы, хедерге, мына хедер 1 дегенге аты, фамилиясын жазып, кийинкилерине ал жөнүндө маалымат жазабыз. Бул жака да маалымат жазабыз. Имейдин ордуна ошол адамдын сүрөтүн коёбуз. Инпуттарды кошпой эле койсок болот. Макул, саламатта калгыла балдар.